Саламатсыздарбы, урматтуу бір туугандар. Кудай силер менен жүз көрүштүргөн үчүн мен Кудайга ушунча ыраазымын. Бүгүн биз сиздер менен Кудайдын сөзүнө көңүл бур, маани бер, эмнени угуп жатканыңа көңүл бур деген темада сүйлөшөбүз. Бирок менин сөзүм супсак болбош үчүн мен сиздер менен Марттын жакшы кабары 4-бөлүмдөн окуйм. 4-бөлүм 1-аяттан баштап. Иса кайрадан көп көл боюнда элди окута баштады. Жанына аябай көп эл чогулгандыктан ал көлдөгү бир кайыкка отурду. Эл болсо көлдүн жээгинде кургак жерде турду. Ошондо Иса аларга үлгү насаат аңгемелер менен көп нерселерди окутту. Ал мындай деди: "Кулак салгыла, себүүчү үрөн себүү үчүн чыкты. Ал сээп жатканда кээ бир өрөндөр жол боюна түштү. Ошондо канаттуулар учуп келип, аларды терип жеп кетишти. Кээ бир өрөндөр топурак аз таштак жерге түштү. Жердин кыртышы жука болгондуктан алар тез эле өнүп чыкты. Бирок күн чыгары менен соолуп, терең тамырлай албай куурап калды. Кээ бир өрөндөр тикенектердин арасына түштү. Тикенектер өсүп, аларды басып салды. Ошондуктан алар түшүм берген жок. Кээ бир өрөндөр болсо жакшы топуракка түштү. Өнүп чыгып, өсүп, түшүм берди. Кээ бири 30 эсе, кээ бири 60 эсе, кээ бири 100 эсе түшүм берди. Анан Иса аларга: "Кимдин кулагы бар болсо, ал уксун" деди. Эл тарап Иса жалгыз калганда аны менен жүргөндөр жана 12 шакирти үлгү насаат аңгемеде жөнүндө сурашты. Ошондо Иса аларга мындай деди: "Силерге асман патшачылыгынын жашыруун сырын билүү мүмкүнчүлүгү берилди. Ал эми сырттагыларга бардык нерсе үлгү насаат аңгемелер менен айтылат. Анткени алар карап турушса да көрүшпөйт, угуп турушса да түшүнүшпөйт, кайрылышпайт, кечирим алышпайт." Ушул үлгү насаат аңгемени Иса Теңир кайсы бир максатта айткан болчу. Иса Теңир бир үйдө адамдарга Кудай жөнүндө айтып берип атканда, сырттан анын энеси, анын бир туугандары келип Исаны чакыртышкан эле. Анткени анын бир туугандары элдин сөзүнө ишенип, Иса акылынан айнып калыптыр деген сөзгө ишенип, Исаны алып кетиш үчүн келишкен эле. Ошондо Иса аларга мынтип айтты: "Ким менин бир тууганым? Ким менин энем? Ким менин карындашым? Ким менин иним? Мына Кудайдын эркин аткарса, аткарган адам мына менин иним." Иса Теңир ушул жерден Кудайдын сөзүн ким аткара алат? Кудайдын сөзүн чынында эле ким аткара алат? Ошолнун сырын айтып берди. Иса себүүчү жөнүндөгү үлгү насаат аңгемени айта баштады. Ошондо үрөн 4 түрлүү жерге түштү. Бирөөсү жол боюна түштү, бирөөсү тикенектин арасына түштү, бирөөсү болсо таштын арасына түштү. Бирок эң жакшысы, түшүм бере турганы, 30 эсе, 60 эсе, 100 эсе түшүм бере турганы, ал эң жакшы жерге түштү. Бирок өкүнүчтүүсү, Исанын шакирттери ушул үлгү насаат аңгемени түшүнбөй калды. Бирок алар аябай жакшы кылды. Алар Исага келди дагы: "Иса, бизге айтып берчи, ушул үлгү насаат аңгемени биз түшүнбөй калдык" деди. Ошондо Иса Теңир айтты: "Кимдин кулагы бар болсо ал уксун." Бул эмне деген сөз? Кимдин кулагы бар болсо уксун. Бул уккан сөзгө өзгөчө маани бер. Сенде укканга мүмкүнчүлүгүң бар. Сага ошондой уга турган жөндөмдү берген Кудай. Демек, сен Кудай жөнүндө, Кудайдын сөзү жөнүндө угуп атканда, сен көңүл бур дегенди билдирет. Ошондо Иса аларга: "Силерге асман патшачылыгынын жашыруун сырын билүү мүмкүнчүлүгү берилди, ал эми сырттагыларга берилген жок" дейт. Ошол учурда Иса ошол үлгү насаат аңгемени бардыгын айткан болчу. Эми өзүңөр деле ойлоп көргүлөчү. Эгерде Исанын жанында жүргөн шакирттер түшүнбөсө, Исанын жанына келип туруп, "Иса, ушул үлгү насаат аңгеме эмне үчүн айтылат? Эмне себептен айттың?" деп эл сурабаса, андалар
түшүнмөк беле, алар түшүнгөн жок да. Бирок шакирттер үчүн бир мүмкүнчүлүк берилди. Алар келишти дагы Ыйсанын алдына келип, Ыйса бизге ошол үйүлгөн насаат аңгемени түшүндүрүп берчи деди. Эгерде сырттагы адамдар, Ыйсанын жанындагы ошол үлгүн насаат аңгемени угуп, бирок түшүнбөгөн адамдар Ыйсага келип туруп, Ыйса бизге жардам берчи, ушуну түшүндүрүп берчи дей турган болсо, Ыйса аларга сөзсүз түшүндүрүп бермек. Ошондуктан ким сураса, ким кааласа, ким билгиси келсе, ким издесе, ким тапкысы келсе, анда ал адамга асман патшачылыгынын жашыруун сырын билүү мүмкүнчүлүгү берилген экендигин Ыйса айтып атат. Ошондо Ыйса шакирттерге ошол үлгүн насаат аңгемени түшүндүрүп бере баштады. Бул үлгүн насаат аңгеме мындай, себүүчү сөз себет. Башкача айтканда, насаат айткан адам, Кудай адамдардын жүрөгүнө ошол үрөөн себүүчү үрөндү сепкен сыяктуу адамдардын жүрөгүнө Кудайдын сөзү түшөт. Бирок ошол сөз ар кандай жүрөккө түшөт экен. Кээ бир үрөөн жол боюнда түшкөн үрөөнгө окшош. Кудайдын сөзү кайсы бир адамдардын жүрөгүнө түшөт экен дагы, бирок ал эч кандай топурактын алдында калбагандыктан канаттуу куштар келип терип жеп кеткен сыяктуу шайтан келет экен дагы, акырын келип уурдап кетет экен. Ошон үчүн адамдар Кудайдын сөзүн уккандан кийин, андан кийин сен Кудай жөнүндө эмнени уктуң? Сен Кудай жөнүндө түшүндүңбү деп сураганда, ал адам жок, мен түшүнгөн жокмун. Мен унутуп калдым. Мен эсимде жок деген сөздөрдү айтат экен. Эмне үчүн ал мындай сөздөрдү айтат? Анткени шайтан ошол Кудайдын сөзү жемиш бербеш үчүн, Кудайдын сөзү түшүм бербеш үчүн аны эчак эле уурдап кеткен. Ал жүрөгүндө Кудайдын сөзү жок. Ошондуктан ал куткарылган жок. Ал эми экинчи үрөөн таштын арасына түшкөн үрөөнгө окшош. Ал сөздү угар замат ал адам кубанып кабыл алат экен. Бирок анын тамыры терең тамыр албагандыктан ал адамдар туруксуз болот экен. Качан ошол Кудайдын сөзүн уккандыгы үчүн, качан Кудайдын сөзү ага ишеним алып келгенде, ал ишеним боюнча ага суроолор берилгенде, кысымга алынганда, когунтуктаганда, ал ошол замат дароо баш тартып кетет экен. Эмне үчүн? Анткени Кудайдын сөзү анын жүрөгүндө бекер терең тамыр алган жок. Ал терең тамыр албагандыктан, бекем орнобогондуктан, ошол сөз үчүн кыйынчылык келгенде ал баш тартып кетти. Кудайдын сөзү мындай жүрөктөргө түшпөш керек. Анткени мындай жүрөккө түшкөн Кудайдын сөзү эч качан жемиш алып келбейт, эч качан түшүм алып келбейт. Андан кийин Кудайдын сөзү кээ бир адамдар тикенектин арасына түшкөн үрөөнгө окшош. Кайсы бир адамдардын жүрөгүнө ошондой тикенектин арасына түшкөн үрөөөндөй болуп, кайсы бир адамдардын жүрөгүнө Кудайдын сөзү орун алат экен. Бирок дүйнөнүн түйшүгү, байлык азгырылуу, башка каалоолор алардын жүрөктөрүн ээлеп алып, сөздү басып салат да, сөз жемиш бербей калат дейт. Ал адам ушунчалык кубанч менен кабыл алат экен. Бирок ошол сөз анын жүрөгүндө калат, бирок ал өсүш керек болчу. Бирок анын жүрөгүндө башка нерселер көп болгондуктан Кудайдын сөзүн басып салат. Демек анын жүрөгүндө түйшүк, байлык жана башка азгырык каалоолор Кудайдын сөзүн жемиш берүүгө тоскоолдук кылат. Демек андай жүрөктө дагы Кудайдын сөзү жемиш бербейт. Анан төртүнчү үрөөн. Ал жакшы жерге түштү. Топурагы жакшы жерге түштү. Ошондуктан 30 эсе, 100 эсе, 60 эсе түшүм берди. Ыйса Теңир болсо, ошол угуп аткан шакирттерге ошол үлгүн насаат аңгемени түшүндүрүп берди. Карасаң, силер Кудай сөзүн угуп атканда, ошол Кудайдын сөзү силердин жүрөгүңөрдүн эң жакшы жеринде түшүш үчүн силер жакшылап көңүл бургула деген экен. Эмне себептен бүгүнкү күндө адамдар Кудайдын сөзүн угат, бирок Кудайга ишене албайт? Анткени алар жүрөгүндөгү Кудайдын сөзүн уурдатып жиберген. Анткени алардын жүрөгүнө Кудайдын сөзү терең тамыр алган эмес. Анткени алардын жүрөгүндөгү сөздү бул дүйнөнүн кызыкчылыктары басып салган. Анан Ыйса Теңир дагы бир үлгүн насаат аңгеме айтты.
Эмне чыракты көмкөлгөн идиштин же керебеттин астына коюш үчүн алып келеби? Чыракты чырак баяга коюш үчүн алып келет эмеспи? Ачылбай калчу жашыруун сыр болбойт. Ачыкка чыкпай турган жашыруун нерсе болбойт. Кимдин кулагы бар болсо ал уксун деди. Ийса аларга эмнени угуп жатканыңарга көңүл бургула. Кандай өлчөм менен өлчөсөңөр, силерге дагы ошондой өлчөнөт. Силерге угуп жаткандарга түгүл кошулат. Анткени кимде бар болсо, ага дагы берилет. Ал эми кимде жок болсо, андан бар нерсеси да тартылып алынат. Ийса Теңир жүрөгүн менен чын жүрөктөн уккан, Кудайдын сөзүнө маани бер уккан адамды ал чыракка салыштырат. Демек анын жашоосу чырак сыяктуу болуп, анын жашоосу жарык боло баштайт экен. Анын жашоосундагы караңгы жерлердин баары жарык боло баштайт экен. Анын ачылбай калган, катылып жаткан нерсесин баарын Кудай ачыкка чыгарып, Кудай ыйыктап, анын жашоосун Кудай жарык кылат экен. Ошондуктан Ийса Теңир айтып атат, кимдин кулагы бар болсо уксун. Эгерде силер чынында эле Кудайдын сөзүнө көңүл буруп, аябай маани берип уксаңар, анда силердин жашооңор жарык болот. Анда силердин жашооңор жемиш алып келет, түшүм алып келет. Ошон үчүн эмнени угуп жатканыңарга көңүл бургула. Ийса Теңир айтып атат, эгерде ким Кудайдын сөзүн ушундай уккусу келип, ошо менен жашагысы келген болсо, анда Кудай суусаган адамга, Кудайдын сөзүн уккусу келген адамга, Кудайдын сөзүн угууга андан ары мүмкүнчүлүктөрдү ал ачып бере баштайт экен. Адамдын жүрөгүн, адамдын акылын, адамдын жан дүйнөсүн ачып, Кудай ким экенин ага тааныта баштайт. Ошондуктан Ийса айтып атат, силер кандай өлчөм менен өлчөсөңөр, силерге да так ошондой өлчөнөт. Атүгүл угуп жаткандарга кошулуп берилет дейт. Демек сен Кудайдын сөзүн ушунчалык мол уккуң келсе, сен ушундай Кудайдын сөзү менен суусап, ошол Кудайдын сөзүнө каалооң чоң болсо, сенин каалооңду көргөн Кудай сенин жүрөгүңдө болгон сөзгө, Кудайдын сөзүнө дагы мол кылып, дагы өзүнүн сөзүн түшүндүрүп берип баштайт экен. Ошондо Ийса Теңир дагы үлгүнү сатанга айтты. Кудайдын сөзү сарык ичиданына окшош. Анан Ийса аларга мындай деди: Кудайдын патшачылыгын эмнеге окшоштурса болот? Же аны кандай үлгүн сатан кеме менен сүрөттөсө болот? Кудайдын патшачылыгы сарык ичиданына окшош. Ал жерге себилгенде, жер бетиндеги уруктардын эң кичинекей болсо да, өсүп чыкканда баардык дана өсүмдүктөрүнөн чоң болуп, бутактардын кенин жаят. Анын көлөкөсүнө канаттуу куштар корголой алышат. Сарык ичиданы дана өсүмдүктөрдүн эң кичинекейи, эң майдасы. Таң калыштуусу, качан ал топуракка түшкөндө, ал ошол жактан өсүп чыгат дагы, ал даракка айланат экен. Ошондо канаттуу куштар келип туруп, ошол сарык ичиданыдан өскөн даракка ал корголоп, ошол жактан алар жан багышат экен. Демек, адамдын жүрөгүнө себилген Кудайдын сөзү жакшы жерге түшсө, ал өсүп чыгат экен дагы, башка адамдарга пайда алып келет экен. Ошондуктан Ийса Теңир айтып атат, эмнени угуп жатканыңарга көңүл бургула. Демек, силердин жашооңор өзгөрүшүн кааласаңар, анда Кудайдын сөзүнө өзгөчө көңүл буруп, ар бирине маани бергиле. Анткени Кудайдын сөзү гана адамга пайда алып келет. Кимдин кулагы бар болсо ал уксун. Демек, эмнени угуп жатканыңарга көңүл бургула. Ошол силердин угуп аткан сөз силердин жүрөгүңөрдүн эң жакшы жеринде түшүүсү керек. Биз ушул эле Марктын жакшар 4-бөлүм 33-аятта мындай деп окуйбуз. Ийса элдин уга алуусуна жараша мына ушундай көптөгөн үлгү насаат аңгемелер менен сүйлөдү. Көрсө Ийса Теңир ошол адамдарга Кудай жөнүндө айтып берип атканда, алардын уга алуусуна өзгөчө көңүл бурган экен. Демек, биз Кудайдын сөзүн уга алуубузга жараша, көңүл буруубузга жараша болгон күчүбүздү жумшасак, ал сөзсүз түрдө ал жемишин берет. Ошондо биздин жашообуз жарык болот. Ошондо биз түшүм алып келебиз, жемиш алып келебиз. Ошондо башка адамдар силердин жашооңорду көргөндө, Кудайдын сөзүнүн таасиринде өскөн силердин жашооңорду көргөн адамдар, алар Кудайга келишет. Алар келип силерден сурайт: Кудай менен жашаш үчүн мен эмне кылышым керек? Эмне себептен сенин жашооң ушундай? Эмнеге сен ушундай өзгөргөн жашоого кантип жеттиң деп сурашы мүмкүн.
ошондо силер Кудайдын сөзү гана адамды өзгөртө аларын силер ага айтып бере аласыңар. Кудайдын сөзү гана адамга өмүр берет. Адамдарга Кудайды таанытат. Адамдын жашоосун маңыздуу кылат, жүрөгүнө тынчтык берет. Бирок ошолго жетиш үчүн сенин жүрөгүңдүн эң жакшы жерине түшүш керек. Сен эмнени угуп жатканыңа көңүл бурушуң керек. Сенин жүрөгүңдө 30 эсе, 60 эсе, 100 эсе түшүн бериш үчүн сенин жүрөгүңдүн эң жакшы жеринде Кудайдын сөзү орун алыш керек. Иса Теңир Кудайдын сөзү менен адамдарды күнөөдөн алып чыккан. Кудайдын сөзү күчтүү экендигин, таасирдүү экендигин ыйык жаз айтып атат. Анткени Кудайдын сөзүн окуган адам ал Исаны тааныйт. Ал эми Исаны тааныган адам ал түбөлүк өмүргө ээ болот. Ошондон кийин Иса ушул сөздөрдү айткандан кийин өзүнүн шакирттерине айтты дагы наркы өзгө сүзүп өтөлү деди. Алар элди таратып жибергенден кийин Иса менен чогуу шакирттер кайыкка отурду дагы башка жерге кайык менен сүзүп өтүштү. Бирок алар ошол сүзүп баратканда аябагандай катуу шамал башталды. Кайыкты толкун уруп жаткандыктан анын ичинен суу тола баштады. Иса болсо кайыктын арткы бөлүгүндө башына жаздан уктап жаткан эле. Шакирттер Исанын ойго түшүп, ага устат, биз чөгүп кетсек деле сага баары бирби дешти. Ошондо Иса ордунан туруп, шамалга тыюу салды да көлгө тынчтан, токто деди. Шамал басылып, улуу тынчтык өкүм сүрдү. Анан аларга эмне мынча коркоксуңар, эмнеге ишениңер жок деди. Аябай коркуп кетишкен алар бири-биринен шамалды да, көлдү да баш ийдиргендеги бул ким дешти. Иса Теңир шакирттерине айтты, эмнегини угуп жатканыңарга көңүл бургула деди. Анан ал шакирттери менен ошол кайыкта кетип баратканда ал уктап калды. Бирок шакирттер ушунчалык толкун көп болгондуктан Исаны ойго түштү дагы, Исаны ойготконун максаты алар кайыкка толуп аткан сууну чогуу Исаны төгүшүнү каалады. Бирок Иса Теңир болчу. Ага колуна идиш алып, кайыкка толгон сууну төгүүгө ал эч кандай анын зарылчылыгы жок эле. Бирок Иса ордунан турду дагы, токто деди. Ошондо улуу тынчтык өкүм сүрдү. Бирок шакирттер таң калды. Бул ким деги? Шамалды да токтото алган деги бул ким? Бирок Иса айтты, сен эмне мынча коркоксуңар? Эмне себептен сенин ишенимиңер аз деди. Мунун сыры бар эле. Анткени алар Иса айтып аткан сөздөргө көңүл бурган эмес. Анткени алар Исанын айтып аткан сөзүнө өзгөчө көңүл бурган эмес. Исанын сөздөрү алардын жүрөгүндө орун алган эмес. Ошондуктан алардын жашоодун ишеними жок болду. Коркунуч басты. Бир тааным, эгерде сенин жүрөгүңдө Исанын сөзүнө толук орун албаса, эгерде сен Исанын сөзүнө өзгөчө көңүл бурбасаң, анда сенин жүрөгүңө деле коркунуч кирип кетет. Сенин башыңа кыйынчылык келгенде, сен ошол кыйынчылыктан чыга албай каласың. Ошондуктан Кудайдын сөзүнө көңүл бурушуңду мен өзгөчө каалайт элем. Эмнени угуп жатканыңа көңүл бур, маани бер. Эгерде түшүнбөй калсаң, Исадан сурасаң, ал шакирттерине жооп берген сыяктуу, ал сага дагы жооп берет. Кудай батасын берсин. Амин.